Табылды Акеров. Партиялык тизмеде 30-орун $100,000 бааланууда. Партия лидерлери мандат жана кызмат орундарды сатып бизнес кылууда. Мындай пикирин саясат талдоочу Табылды Акеров билдирди. Ал азыр саясий партиялар идеологиялык көз караштардын биримдиги эмес, кызмат жана кыргыздын кен байлыгын саткан соодагерлердин биримдигине айланганын айтат. Кыргызстанда шайлоого бараткан саясий партиялардын лидерлери жаңы коррупциялык системаны түзүп жатышат. Өлкөдөгү кен байлыктар, алтын кендери, өкмөттөгү ар бир кызмат орду соодага түшүп жатат. Партиянын тизмесиндеги 30-орун $100,000 чапчыды. Эгер депутат болбой калса, анда $100,000 турган каалаган кызматты алсаң болот деп соодалашып жатышат. $100,000 эсеп палатасынын кызматкеринин орду келет экен. Тизмедеги 30-орун $100,000 турса, анда партиянын лидери 30 орунду сатуу менен канча миллион долларды чапчып жатат. Партия түзүү, партияга ээ болуу бизнеске айланды. Саясий партиялардын лидерлери өлкө элди ойлобой парламентке келбей жатып, өлкөдөгү кен байлыктарды, өкмөттөгү орундарды алып берем деп соода кылып, кыргыз элинин биздин балдарыбыздын келечегин сатып жатышат, деди саясат талдоочу. Белгилей кетсек, күзүндө Жогорку кеңештин 7-чакырылышына шайлоо белгиленген. Ага катышууга ниетин 44 саясий партия билдирип, БШКга өздөрүнүн документтерин жиберген. Исхак Пирматов, депутат. Бизге депутат эмне кылып берди деген түшүнүктөн арылмайынча оңолбойбуз. Бул тууралуу эл өкүлү өзүнүн социалдык баракчасына билдирүү калтырып төмөнкүлөрдү билдирди. Сапарыбыз карыды. Мага ишеним көрсөтүп шайлаган элиме отчет берип коюу милдетим деп билем. 5 жылда эмне иш кылдым, кандай мыйзам чыгардым, ал реалдуу турмушта иштеп жатабы, иштесе элге пайдасы тийип жатабы, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен айлык маянаны кайсы ишим үчүн алып жүргөнүмдү шайлоочуларым билиши керек деп эсептейм. Деги эле ар бир шайланган депутат элине, Жогорку кеңештин комитет төрагалары парламентке отчет бергенде адатка айландырып алганыбыз туура болот. Келечекте премьер-министрден баштап ар бир өкмөт мүчөсү дагы кызматын тапшырарда парламентке отчетун берип баасын алып кетсе, ошондо жетишкендик болот. Ошондо жоопкерчилик сезими да пайда болот. Тилекке каршы азырынча ал маданият орну элек. 5 жылда пландалган иш-чаралардын бир тобу ишке ашып, бир тобуна үлгүрбөй калдык. Өзгөчө өкүндүргөндөрдөн жарандарды каттоолук эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамымдын аягына чыкпай калганы. Прописка деген эски бюрократиялык балекеттен айрылганыбызда элибиздин жашоосу кыйла жеңилдемек. Биринчи окуудан араңдан зорго колдоо таап, экинчи окууда тоңуп жылбай туруп калды. Себептери аябагандай өкүнүчтүү. Биринчиден, тилекке каршы көптөгөн барактан турган татаал мыйзам долбоорлорду окуган депутаттардын саны чектелип, азчылыкты түзүп калганында. Маңызын түшүнүш үчүн окуп чыгыш керек, юридикалык терминдердин маанисин билиши керек. Жана башка көптөгөн талаптар, жагдайлар бар. Муну менен эч кимге доо келтиргим келбейт. Болгону себептерин айткым келди. Экинчиден, коомдук пикирди башка нукка буруп коюу дагы азыркы заманда оңой болуп калды. Жогоруда айткандай, мыйзам долбоорун толук окубастан, өзүнө керектүү жерлерин контексттен жулуп алып чыгарган айрым блогерлер же маалымат булактары да жок эмес. Андай мисалдар көп эле болду. Менин жана көптөгөн кесиптеш депутаттардын дагы жакшы демилгелери өтпөй калууда. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин жылдык кирешеси тууралуу декларациясын тапшырган маалда кирешеси же мал-мүлкү тууралуу маалыматты жашырып же бурмалангандыгы үчүн жоопкерчилигин кескин жогорулатуу боюнча мыйзамымдагы колдоо тапкан жок. Анан кантип коррупция менен күрөшөбүз? Эми үмүттүн баары кийинки чакырылышта билимдүү болгон убактысын негизги жумушун арнап мыйзам чыгарам деген адистер келет деп үмүттөнөм. Албетте баарыбыз үмүт менен жашайбыз, бирок бир нерсени өзүбүз түшүнүп, жыйынтык чыгармайын эч качан оңолбойбуз. Ошол окубаган, иштебеген депутаттарды өзүбүз шайлап жатабыз. Анан 5 жыл тынбай тилдейбиз. Соңку күндөрү эл аралап, өзгөчө элетте болуп жаткан иштерди көрүп аябагандай капаланып, оор ойго баттым. Өзгөчө жаштарды маанай ойлондурду. Кайсы жакта болбосун, ким канча берет экен деген сөз. Партиянын аталыштары, программасы, кандидаттын түсү, таржымалы таптакыр кызыктырбаганын көрүп түңүлөсүң. Албетте мындай караңгылык сабатсыздыктын калыптанып калганына 30 жылдан берки мамлекеттин жүргүзүп келген саясаты, билим берүү системасынын талкаланышы негизги себеп. Бирок азыркы интернет заманында жаштардын колунда смартфон туруп, аны өзүнүн дүйнө таануусуна, билиминин жогорулатуусуна жумшабай, Одноклассники менен Инстаграмга болгон убактысын коротконун көрүп зээнинге ийет. Дагы эле добушубузду 2 тыйынга сатып келечегибизди алдырып жатканыбызды качан түшүнөбүз?
Темадан алыстап кеткеним үчүн кечирим сурайм достор. Негизги максат сиздерге отчет берип коюу эле болчу. Майда чүйдөсүн жазбадым, негизгилерине гана токтолдум. Ар бир мыйзамдын артында далай уйкусуз түндөр, агарган чаштар, калыптанбаган нерв клеткалары калды. Баса бизге эмне кылып берди деген түшүнүктөн арылмайын дегеле оңолбойбуз деп ойлойм. Депутат андан бешбетер кандидат эч убакта, эч кимге эч кандай жагдайда өз чөнтөгүнөн эч нерсе кылып бербеши керек. Акчалай жардам берип бардыгынын көңүлүн алуу мүмкүн дагы эмес. Ал анын милдети да эмес. Депутаттын милдети элдин жашоосун байыткан, жеңилдеткен мыйзамдарды демилгелеп, анын иштешин аткаруу бийлик бутагынан талап кылып, көзөмөлдөп алуу. Кайрымдуулук кылса унчукпай, аны селфилдебей, Аллахтын гана ыраазычылыгы үчүн ыйманы бекем болсо кийинки жашоосун ойлоп жасайт. Башка учурда бул подкуп болот. Сатып алган адам кеткен чыгашасын толукташ үчүн мамлекеттин казынасына кыйыр же түз түрдө кол салат. Сатып алган шайлоочуларына карыз, милдеттүүлүк сезими болбойт. Ушул жөнөкөй аксиоманы өздөштүрүш үчүн дагы канча убакыт, канча муун алмашышы керек, деди Исхак Пирматов. Эльвира Сурабалдиева шайлоого катышар катышпасын ачыктады. Бул тууралуу депутат өзүнүн пикирин Facebook баракчасына жазып чыкты. 2 жумадай калды, сураны чыдап туруңуздарчы. Ким кайсы партияга, ким менен эмне себептен барганы жарыяланып ачыкка чыгат. Съезддерде кандидаттардын тизмедеги катары билинип, партия ичинде бир сыйра ызы-чуу болот. Андан кийин октябрда добуш алып албагандардын ортосундагы концерттер, болочок депутаттардын мамой клянусь деп ант берген видеолоруна күбө болосуздар. Шайлоого 15 партиядан сунуш түштү деп Facebook'тан пост чыгарып, жоопкерчиликти бирөөгө оодаргандай адам эмесмин. Ооба, күзгү шайлоого катышамын. 5 жылда жакшы таанып билип деле калгансыздар. Өзгөрүлбөй эл өкүлү катары ишимди улантып кете беремин, деди ал. Россиянын Ингушетия Республикасынын Назран районундагы антитеррордук операция учурунда эркин күрөш боюнча Кыргызстандын атынан Азия чемпиону болгон 25 жаштагы Муслим Эвлоев атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, окуя бүгүн 7 августка караган түнү болгон. Анда Муслим Эвлоевдин үйүнө коопсуздук күчтөрү террордук кылмыштарды жасоого ниеттенген куралчан адамдар бар болушу мүмкүн деп келишкен. Жыйынтыгында атышуу болуп, Эвлоев өлтүрүлгөн. Муслим Эвлоев эл аралык даражадагы спорт чебери болчу. Ал 2015-жылдан бери күрөш боюнча Кыргыз улуттук курамасынын катарында эле. Бул убакыт аралыгында ал Баку шаарында өткөн Ислам тилектештик оюндарында жана Стамбул шаарында өткөн Яшар Догу эл аралык турниринде жеңишке жеткен. Эвлоев 2017-жылы Индияда өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында күмүш медалга жана 2018-жылы Бишкекте өткөн Азия чемпионатында алтын медалга ээ болгон. Курсан Асанов: жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. 70-ке жакын күбө бар. Жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. Бул тууралуу Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Кой-Таш окуясы боюнча журналисттерге комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында соттук отурумдар мыйзамдын чегинде өтүп жатат. Мага коюлуп жаткан айыптоолор боюнча менин күнөөм жок экендиги далилденерине ишенем. Жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. 70-ке жакын күбө бар, бирок жүргөн кызматкерлер көрсөтмө беришет. Аларды бири жумуштарынан бошотулган, кээ бири иштеп жатат. Бул окуя боюнча видео далилдер бар. Жакында сот отурумунда айтылат. Акыйкаттык мен тарапта болот деп ишенем, деди Курсан Асанов. 2019-жылдын 7-8 август күндөрү тууралуу айтсам, анда кан төгүүнү болтурбоо үчүн күч аракетимди жумшагам. Биздин максат мурунку президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө алып келүү болчу. Ошондуктан өзүмө жоопкерчиликти алып сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз эрки менен колго түшүп берген. Мен кылган ишиме өкүнбөйм. Бул иш боюнча дагы жакында чындыктар ачыкка чыгат, деди Асанов. Ал Кой-Таш окуясына туура 1 жыл болгонун жана бул убакыт көз ирмемдей өтүп кеткенин белгиледи. Белгилей кетсек, Курсан Асанов Ички иштер министринин орун басары кызматынан Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеништен кетти деген жүйө менен алынган. Соттук териштирүү 2020-жылдын 14-февралында башталган. Асанов өзү 2019-жылдын 27 августунан бери үй камагында жана коюлган айыптардын бардыгын негизсиз экенин айтып келет. Ак үйдүн жанында митинг болду. Борбор калаадагы Ак үйдүн жанында Караван Сода борборунун ижарачылары митингге чыгышты. Алар бийликке объекти электрондук аукциондон алып салуу жана аларды жумуш ордунан ажыратпоо талабы менен кайрылышты. 70-ке жакын ижарачылар коронавируска байланыштуу ижара акысын жокко чыгарууну талап кылышты. Алардан сода бутиктерин 10 күндүн ичинде бошотуп, иштебегендигине карабастан июнь жана июль айлары үчүн ижара акысын төлөшү керек деп талап кылышууда. Нааразычылык акциясынан чыккандарга мамлекеттик мүлк
өлкөлүктүү башкаруу фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов жолукту. Ал ижарачылардын көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылаарын айтты. Караван соода борбору соттун чечими менен экс-парламентарий жана Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин конфискацияланган. Ал 2017-жылы мамлекеттик менчикке кабыл алынган. Соода борборундагы соода түйүндөрүн ижарага берүүдөн түшкөн негизги кирешени Мүлк мамлекеттик ишканасы алат. Узарбек Жылкыбаев арыз жазды. Өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Бул тууралуу ишенимдүү булактар кабарлады. Маалыматты тактоо үчүн Узарбек Жылкыбаев менен байланышууда майнап чыккан жок. 46 жаштагы чиновник 2018-жылдын 18-июлунан тарта Ош областын жетектей баштаган. Ага чейин өкмөттүн Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп турган. Айрым маалыматтарга караганда Жылкыбаев 4-октябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышуу үчүн кызматтан кетүүдө.